Кыргызстандын экономикасын көтөрө турган кирешелүү булактардын бири болуп туризм эсептелет. Айрыкча Ысык көлдөгү жайкы туристтик сезон жергиликтүү тургундардын дагы, мамлекеттин дагы казынасын бир кыйла толтурат. Дүйнөлүк практикадан алып караганда деле өнүккөн Турция, Индонезия сыяктуу өлкөлөр негизги киреше булагын туризмден алышат. Бирок алар киреше алып келе турган туристтерге биринчи тейлөө шартын жакшыртып түзүп беришет. Кыргызстандагы начар туристтик шартка карабастан Орусия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерден, анча-мынча Европадан Ысык көлгө жалпысынан 1 миллиондун тегерегиндеги турист келет. Жылына 1 миллиард сомдун тегерегинде мамлекеттин казынасына түшүп турат. Бирок аларды тейлөө сапаты начар, ал тургай оңчулуктуу дааратканалар курулбагандыгы акыркы 20 жылдан бери айтылып келет. Акыркы 10 жылдагы эле тарыхыбызды алып карайлы. 2007-жылы Алмазбек Атамбаев өкмөт башчы болуп дайындалганда, журналист Эрнис Кыязовдун Ысык көлдөгү дааратканалар тууралуу берүүсүнөн кийин бул ишке билектерөө катуу киришкендей түр көрсөткөн. Эрнис Кыязовду өкмөттүн жыйынына атайын чакырып алып, дааратканалар тууралуу берүүң абдан мыкты болуптур. Эми биз баарын оңдойбуз деп ыраазычылык үчүн журналистке белекке камчы дагы берген. Андан бери Атамбаев 2 жолу өкмөт башчы, 1 жолу президент болуп иштеди. Бирок ал убадалары аткарылган жок. Азыркы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык көлгө болгон иш сапарында туристтик сезонго даярдык менен таанышып жатып, Ысык көлдө жакшыраак даараткана дагы жок деп билдирди. Бул демек Алмазбек Атамбаевдин 10 жылдан бери премьер-министр, президент болсо дагы туристтик абалды жакшыртууга, өзгөчө дааратканалардын маселесин чечүүгө берген убадасын аткара албагандыгын далилдеди. 2007-жылы Атамбаев даараткана салам деп чамынгандай эле, быйыл дагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев дагы мамлекеттик деңгээлдеги маселе катары көтөрүп чыкты. Өкмөт башчынын эмес, айыл өкмөтүнүн, ал болбосо облус башчынын деңгээлинде пансионаттарга тапшырма берүү аркылуу коомчулукка жарыялабай эле дааратканаларды салып койсо болбойбу? Же сөзсүз мамлекеттик программа керекпи?